Абдрахманович. Марлен Абдрахманович, сөз сізде. Рахмат. Кечиресиз, чакырылгандар, бул маселе боюнча чакырылгандар Алишеров Элдияр Туралиевич, Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары барбы? Албаев орны. Рахмат. Шерифов Элдар Денисович бар, Расул Саткынович бар и Скаков Мирлан Шешаналевич, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу бары? Бар. Рахмат. Анда Марлен Абдрахманович, сөз сизде. Рахмат, Рада Мураталиевна. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүн жыйын катчылары. Жогоруда айтылган депутаттар ушу сиздердин комитетине сунуштап атабыз. Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынын пакеттерин жүргүтүүнү чектөө жөнүндө долбоор, мыйзам долбоор жана ошондой эле бузуулар жөнүндө кодексине бир топ өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду сунуштап жатабыз. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, урматтуу депутаттар, бул пакеттер боюнча маселени ошо жыйында бир топ депутаттар сиздер ар дайым көтөрүп келесиздер. Ошонун баардыгын биз өзүбүз көрүп атабыз, билип атабыз. Канчалаган ушул адамга зыян экенин билебиз. Ошондой эле андан өтүп жаныбарларга жана ошондой эле мына будайыбыз берген биздин жаратылышка бир топ чоң зыяндарын келтирип отурат. Азыр эле мына сиздер ысык көл маселесин карадыңыздар. Ошол эле ысык көлдө биздин эң мындай сыймыктанган жерибизде канчалаган ошол көлдүн астында ошол пленкалар, пакеттер чыгып атат. Жана башка бир топ ушул туристтер жүрө турган жерлерде ушул мусорлорду көрүп атабыз. Айтор ушул жиркене турган айрым учурларда ушундай көрүнүштөргө ээ болуп атабыз да. Булар эми 400 жыл, 500 жыл эч бир жок болуп кетпейт экен, мындайча айтканда разлагаться этип кетпейт экен. Ошондуктан булардын зыяны 400 жыл, 500 жыл болуп келе берет экен. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына биз атайын смокторду карап атканда, сиздер ушул комитеттен өзгөчө ошо Асылбек Шарипович айтты эле, мусорабатывающий, перерабатывающий завод курулсун деп атайын токтомго киргиздик эле. 20-жылдан баштап бул жумуш жүрсүн. Кечке эле айтып отура бербей, мындай жумушту аткарайлы депчи. Бирок мына пандемияга байланыштуу бул да маселе кичине жылып баратат. Мен айтайын дегеним, ошол бизде 406 полигон бар экен. Мындайча айтканда 600 гектар жерди ээлейт экен, ошол ээлик кылган жери. Анын 506 гектары сельхоз назначениядагы жер экен. Анан ал жердеги мусулларды өзүбүз билебиз, канчалаган ошол шамал менен учуп жок болсо, калганын ошол жерде өрттөйт. Өрттөгөндө дагы ушул полимердин зыяндыгы токсинни учуп келип аба аркылуу дагы адамдарга өтө көп зыяны чоң экен. Ал эле эмес, керек болсо биз жанагы үрөндөрүбүзгө дагы жөнөкөй эле эккен жерлерге дагы келип учуп келип, кайра тамак аркылуу кирип зыянын аябай алып келет экен да. Бул келип ар кандай рактагы ооруларга алып келет экен. Ошол эле учурда мына биз эсептеп көрдүк, атайын айырбада өткөздүк, 3000 тоннадай жылына киргизилет экен сырт жактан, жана ошончолук 3000 тоннадай биз өзүбүз производство кылат экенбиз. Төлөгөн налогубуз бир 9 миллион налогтой ишкерлер төлөйт экен. Эми биз бул бүгүн эле бул токтоп калсын деген жерибиз жок. Биз пандемияга чейин 21-жылдан деп айтып аттык эле, бирок сиздерден эгер сиздер туура көрсөңүздөр 22-жылдан бул мыйзам ишине кирсе жакшы болот эле, анткени мына ишкерлер дагы көп кыйнай бербейли да. Эми ишкерлерди кыйнайын дегенде бул жерде биз айтып атабыз, пакет бул менен токтоп калбайт. Пакеттер болот, бирок ал башка сырьёдон болот. Жана биз айткан полимерден эмес, крахмалдан азыр жасалат экен. Заманбап технологиялардын бардыгы ушул нерсени көрсөтүп атат. Башка бүт өнүккөн мамлекеттер дагы ушундай кылышат экен. Өзүнүн технологияласын крахмалга же башка жанагындай разлагация эте турган сырьёдон жасай турган пакеттер болсун деп атабыз. Алар азыркы учурда бардык жерде колдонуп атат. Ошол эле эмес, мына мен Казакстанда дагы бир карап чыктым. Ал жерде дагы бул нерсе колдонулат экен. Анын баасы эми азыр биздин ишкерлерге мындай туура маалымат болуш керек. Алардын баасы бир 2 миллион сомдун тегерегинде болот экен. Ошол үчүн биз айтып атабыз, 22-жылдан баштап алдын ала буларга маалымат берип койсок, алар дагы өзүнүн технологияларын ушуга алмаштырса, bundan ары Кыргызстанда пакеттер болот, бирок алар жанагындай разлокация этилген сырьёлордон болсун деп атабыз. Ошол эле крахмал жана башка бир топ азыр заманбап технологияга ушундай жолдомолор бар экен, ошолорго жолугу болсун деп атабыз. Ушуну урматтуу депутаттар, сиздер туура колдоп берсеңиздер деп суранат элем. Биринчи окууда концепциясы болуп атат. Ал эми экинчи окууда сөз түрдө бир топ сунуштарды, ошол эле өкмөттөн келген сунуштарды дагы биз кабыл алганга даярбыз. Толугу менен иштеп, ушул негизинен эле бир эле багыт биздин 90-жылдары бул жөнөкөй нормалдуу көрүнүш болсо, бирок акыркы убакта буну коомчулукта туура кабыл алып атат, туура көрүп атат, алар да талап кылып атат.
мына ушул пакеттерден бир кичине айрыла турган механизмдерди карап чыксак жакшы болот эле. Колдоп берүүңүздөрдү суранам. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат, Марлен Абдрахманович. Урматтуу депутаттар, суроо. Асылбек Шарбич.